Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен тарыхчы Иличбек Турдубекович. Бүгүн биз дүйнөнү дүңгүрөткөн тарыхый инсандар менен тааныштырып баштамакчыбыз. Бүгүнкү биринчи чыгарылышыбызда Искендер Зуларкайн же болбосо Александр Македонский деп аталган атагы чыккан инсан менен тааныштырмакчыбыз. Александр Македонский Зуларкайн биздин заманга чейинки 356-жылы Пелла шаарында жана биздин заманга чейинки 323-жылдары Вавилон шаарында каза тапкан. Бул көрүнүктүү улуу кол башчы жана мамлекеттик ишкер Македониянын падышасы биздин заманга чейинки 336 жана 323-жылдары Македониянын падышасы Филипп экинчинин уулу. Көрүнүктүү кол башчы, ал өлгөндөн кийин дүйнөлүк державанын жаратуучусу. Атасы Филипп эки каза болгондон кийин 20 жашында такка отурган, ал фракиялыктардын көтөрүлүшүн басып, Грецияны кайрадан баш ийдирген. Анда козголоңчу Фивалар талкаланган. 334-жылы Искендер Кичи Азияга өтүп, ошентип Перс мамлекети менен согуш баштаган. Александр байыркы Македонияны тарыхынын башынан бери башкарган Аргиад династиясына таандык болгон. Байыркы авторлор бул династияны Гераклиттердин катарына коюшат. Уламыш боюнча Теменит, Каран, Аргос падышасы Фидондун иниси жана биринчи муундагы Геркулестин тукуму же анын уулу Пердика биздин заманга чейинки 7-кылымда Пелопоннестен түндүккө көчүп, ошол жерде падышалыгын негиздешкен. Пердиканын уулу Аргей династияга атын койгон. Александр үчүнчү анын алыскы тукуму болуп калды. Биздин заманга чейинки 4-кылымга чейин байыркы Македония кичинекей жана алсыз падышалык болгон. Түндүктөн фракиялыктар менен иллириялыктардын, түштүктөн эллиндик экспансиядан жапа чеккен. Македониялыктар сыягы грек тилинин диалектилеринин биринде сүйлөшсө да, гректер аларды варварлар деп эсептешкен. Династиянын кичүү бутагына кирген Александр Аминтас үчүнчүнүн чоң атасы өзүнүн мурунку падышаны өлтүрүп бийликти басып алган Элладанын тирдүү мамлекеттеринин ортосундагы айла амалдардын аркасында гана өз ордун сактап калган. Анын уулу Филипп экинчи мамлекеттин кирешесин кескин көбөйтүп, күчтүү армия түзүп, жогорку Македониянын княздарынын баш ийдире алган түндүктөгү кошуналарын талкалап, грек саясатын биринин артынан бири жеңе баштаган. Филипптин аялы жана Александрдын энеси Пиррит династиянын падышасы Неоптолем биринчинин кызы Эпир принцессасы Олимпиасасы болгон. Анын келип чыгышы Ахиллеске чейин жеткен. Ошентип Искендер эркек жана аял сапаттары боюнча кудайлардын тукуму жана байыркы замандын эң улуу батырлары катары эсептелген. Бул чындыктын ишке ашуусу анын инсандыгынын калыптанышына олуттуу таасирин тийгизген. Филипп экинчи жалпысынан 7 жолу үйлөнгөн жана бардык аялдары менен бир убакта жашаган. Александрдын толук карындашы Клеопатра болгон. Кошумчалай кетсек, Александрдын бир тууган агасы Арридей Лариссадан, Филандан жана жарым эжеси болгон. Арридей агасынан 1 жаш улуу болгон, бирок акыл эси кемигендиктен Александр атасынын мураскору катары эсептелген. Туулган чагы жана балалык күндөрү кандай өткөн? Искендер биздин заманга чейинки 356-жылы туулган. Македониянын борбору Пелла шаарында туулуп, уламыш боюнча бул Герострат дүйнөнүн 7 кереметинин бири болгон Эфестеги Артемидиянын храмын өрттөп жиберген түнү болгон жана Перс
Сыйкырчылары бул өрттү дароо өз мамлекети үчүн болочок катастрофанын белгиси катары чечмелешкен. Кийинчерээк Магнезиядан келген Гегеси бул кокустукка дагы бир түшүндүрмө берген. Артемидия ибадатканасы өрттөнүп кеткенине таң калыштуу эч нерсе жок. Кантсе да Кудай ал кезде Александрдын төрөлүшүнө жардам берүү менен алек болгон. Баланын ысымын Филелин, гректердин досу деген лакап атка ээ болгон бабасы Александр биринчинин атынан коюлган жана саясий өңүттөр болушу мүмкүн. Ханзаданын бүткүл балалык чагында атасы тынымсыз жолтууларга катышкандыктан бала убактысынын көбүн апасы менен өткөргөн. Ал мүнөзү оор, кызганчак, ачуусу тез келген аял болгон жана күйөөсүн катуу жактырбаган. Сыягы ал уулунун көзүнчө Филипти көп сындачу. Ошондон улам Искендер атасына эки жактуу мамиле жасаган. Филипп анын суктануусун пайда кылып, ошол эле учурда ага жагымсыз болгон. 343 же 342 жылдары Филипп уулун башка асыл жаштар менен бирге Миеза шаарына жиберүүнү чечти, балким аны апасынан ажыратыш үчүн. Ушул мезгилден биздин заманга чейинки 340 жылга чейин Александрдын устаты философ Аристотель болгон. Ал Македониянын падышалык үйү менен достук мамиледе болгон. Аристотель ханзадага эмнелерди үйрөткөндүгү тууралуу булактар так маалымат беришпейт. Кыязы Александр философияны, риториканы, геометрияны, медицинаны, зоологияны, географияны окуган. Ал грек адабияты менен жакшы тааныш болгон. Белгилүү болгондой, Александр Гомердин Илиадасын абдан жакшы көргөн жана көп жолу кайталап окуган. Анын Ахиллестен апасы аркылуу тараганына чоң маани берген. Ксенофонттун анабасын, Эфрибиттин трагедияларын, анын ырларын билген. Пиндар, Стесихор, Телесте, Филоксен жана башка акындар Геродоттун тарыхы китептерин окуган. Македонскийдин жаш чактары кандай өткөнү жөнүндө тааныштыра кетелик. Биздин заманга чейинки 342 жылдан кеч эмес Филипп расмий түрдө ал уулун Македония тактысынын мурас катары тааныган. Биздин заманга чейин 340 жылдын жазында ал кезде 16 жашта болгон. Александрды атасы Пеллага чакырат. Падыша Грециянын Пропонтис шаарларын курчага барып, уулун борбордо регент катары калтырган. Бирок тажрыйбалуу командирлер Антипатер менен Пармениондун көзөмөлүндө болгон. Бул убакта Фракиянын бал уруусу Македонияга каршы көтөрүлүшкө чыккан. Князь козголоңчуларды талкалап, алардын жерлериндеги Александрополь шаарын негиздеген. Атасы өзүнүн атынан атаган Филипполь менен окшош болгон. 2 жылдан кийин Александр борбордук Грецияга басып кирген атасынын жанында болгон. Херониядагы чечүүчү салгылашта ал кайра Антипатер жана Перминион тарабынан кайтарылган окшойт. Сол канатта гетаирлердин атчан аскерлерине командачылык кылып, согуштун жыйынтыгын чечкен чабуулду жетектеген. Ал Фиванын ыйык тобун жок кылууга жетишкен. Андан кийин душмандын бүт оң капталын талкалаган. Тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин Александр Афинага өлгөн жоокерлердин күлүн алып келген делегацияны жетектеген. Ушунун баарына карабастан, ошол жылдардагы Ханзада менен анын атасынын ортосундагы мамиле көп нерсени каалады. Изилдөөчүлөр байланыш жана Олимпиада позициясынын жоктугу менен байланышкан психологиялык чектөө жөнүндө жазуу болгон. Буга Александрдын педагог Леонидти багып алган атасы деп эсептегени далил боло алат. Филиппке карата Ханзада Македониянын ар бир жеңишинен кийин досторуна нааразы болуп, көрө албастык жана көрө албастык сезимин туюп, атам баарын басып алууга үлгүрөт, ошондуктан мен сени менен бирге эч кандай улуу жана сонун иштерди жаса албайм. Искендер тактынын мураскери статусуна ээ болгон менен да мамлекеттик иштерден алыс болуп, көптөгөн
ак сөөктөр аскер башчылары аны бөтөн эненин таасири менен жарым эпос катары колдошкон эмес. Филипп 7-чи жолу ак сөөк македониялык Клеопатрага үйлөнгөндө абал ханзада үчүн коркунучтуу болуп калды. Бул никеде төрөлгөн гипотетикалык уул толук кандуу македониялык демек атасынын идеалдуу мураскери болмок. Бул тууралуу ачык билдирүү үйлөнүү тоюнда Колуктунун агасы Атталдун оозунан айтылган. 336-жылы Филипп ага Олимпиас Клеопатрадан келген кызын берип, кайын агасы Александр Эпирскийди зыянсыздандырууга аракет кылган. Эйгада үйлөнүү тоюнда Искендердин көзүнчө падышаны жан сакчысы Пуисянс бычактап өлтүрөт. Булактарда киши өлтүргүчтүн мотивдери тууралуу так маалыматтар жок. Расмий версия боюнча Паусянс жеке кордогондугу үчүн өч алып жаткан, бирок Александр менен Олимпиас анын пландарын билишкен же ал тургай аны өздөрүнүн куралына айландырышкан деген имиштер тараган. Конспирацияга ханзаданын катышуусу ыктымал, бирок далилсиз деп эсептелет. Искендерди согуштарда жакшы билген жана көргөн Македон аскерлери аны падыша деп жарыялашкан. Балким Антипатрдын буйругу менен Александр атасынын өлүмүн өз бийлигине коркунуч туудурган бардык булактар менен күрөшүү үчүн колдонгон. Искендер бийликке келген маалда Македония падышачылыгы ири аймактык держава болгон. Ага төмөнкү Македония гана эмес, жогорку Македония, ошондой эле Фракия, Иллириянын бир бөлүгү жана Эгей деңизинин түндүк жээги мурда көзөмөлдөнгөн көз карандысыз грек саясаты менен болгон. Афинадагы Македониянын душмандары Филипптин өлтүрүлүшүнө ачык эле кубанып, Филипп менен Амбракия Филипптен калган гарнизондорду кууп чыгууга аракет кылышкан. Бул жагдайда Александр чечкиндүү иш аракет кылган. Ал тез арада армиясы менен түштүккө көчүп, Фессалия теги болуп шайланган. Андан кийин Борбордук Грецияга кирип, Тебестин жанында лагерин курган. Муну күтпөгөн грек саясаты баш ийүүнү билдирип, Коринфке делегаттарын жөнөтүп, Херония согушунан кийин түзүлгөн келишим ырасталган. Расмий көз карансыздыктарды сактоо менен бирге бардык Эллада, Спартадан башкасы азыр перстерге каршы боло турган жортулда Коринф союзунун гегемону жана стратегия автократ болгон Александрга баш ийген. Көптөгөн саясаттар Македониянын гарнизондоруна жол берди. Александр Македонияга кайтып келер алдында Коринфте киник философу Диоген менен таанышкан. Уламыш боюнча падыша Диогенди өзүнөн каалаган нерсесин сурап келүүгө чакырат жана философ мен үчүн күндү тоспо деп жооп берет. Философтун намыскөйлүгүнө, улуулугуна падыша ушунчалык таң калып, кайра келе жатып, эгер мен Искендер болбосом, Диоген болгум келет деп айткан. Кийинчерээк Александр Дельфиге да барган. Ал Пифиядан анын тагдырын алдын ала айтуусун талап кылды да, сен жеңилбесең уулум деп ал андан укту. Чыгыш кампаниясы Граниктен Киликияга чейинки болгон согуш. Персияга чабуул коюу идеясы грек дүйнөсүндө биздин заманга чейинки эле 4-кылымдын башынан бери айтылган. Гректер да, македониялыктар да жаңы жерлерди басып алууга жана бай олжолорду басып алуу мүмкүнчүлүктүгүнө байланыштуу буга кызыктар болгон. Ошентип башталган согуштун расмий максаты биздин заманга чейинки 480-жылы гректердин ыйык жерлерин өрттөгөндүгү үчүн перстерден өч алуу болгон. Чындыгында чыгыш Эгейдеги шаарларды баш ийдирүү жана Кыязы Кичи Азияны бүтүндөй басып алуу пландаштырылган. Искендер бийликке келип, бул корпустун алдыга жылышын токтотуп, бирок чыгышты көздөй чоң жортулга даярданууну уланткан. 334-жылдын эрте жазында биздин заманга чейинки доордо падыша перстердин үстүнөн
жылды. Македонияда тажрыйбалуу кол башчы Антипатрды губернатор кылып калтырып, анын карамагында 12.000 жөө жана 1.500 атчанды кабыл алган. Александрды дагы 12.000 фут македониялык, 9.000 фалангист жана 3.000 гиппаспист, 1.500-1.800 гетайрор, Балкан урууларынын 9.000 жоокери жана 5.000 грек жалданмалары коштоп жүргөн. 7.000 хоплит жана 600 атчан Корунт союзундагы грек саясатын жүргүзгөн дагы 1.800 атчан фессалиялыктар болгон. Бардыгы болуп Александрдын армиясы 40.000ге жетпеген аскерден турган жана Филипптин тушунда Азияга өткөн корпус менен жолугушкандан кийин анын саны 50.000ге чейин өсүшү керек болчу. Мындай кырдаалда Искендер өз армиясынын тезирээк жылып, чептүү шаарларды ээлеп, талаада душманга соккурууга жана Азиянын бай жерлеринде олжолорду басып алууга кызыккан. Македониялыктар Трояга жакын жердеги Граник дарыясына түшкөндөн кийин 4-күнү биринчи чоң салгылашуу болуп, анда негизинен атчан аскерлер салгылашкан. Искендер гетайролордун чабуулун өзү жетектеп, эрдиктин кереметтерин көрсөткөн. Жалгыз күрөштө Дарий 3-күбө баласын өлтүргөн, душмандын жоокерлеринин биринин каскасын кесип салган. 1000 кишини өлтүрүп, перс атчандары качып, перстерге кызмат кылган грек жалданмалары качуудан баш тартып өлтүрүлгөн. Македониялыктар 100дөн бир аз ашуун өлдү. Бул жеңиш кырдаалды кескин түрдө өзгөрттү. Эми Македониянын атчан аскерлери душмандан күчтүү экени, андыктан Кичи Азиянын мейкиндиктери Александрдын аскерлери үчүн ачык экенин айкын болду. Бул аймакта Ахеменидтердин бийлиги кыйрады. Галикарныстардын коргоочулары айыгышкан коргонууга өтүшүп, македониялыктардын курчоо муналарын өрттөшкөн. Узакка созулган салгылашуулардан кийин Александр дагы эле Чептин дубалдарын жарып өтүүгө жетишкен. Анда Мемнон шаарды өрттөп, аскерлерин Коско көчүрдү. Галикраныстын басып алып, македониялыктар акыры падышанын буйругу менен аны талкалашкан. Биздин заманга чейинки 334-жылдары сентябрь айында. Ошондон бери согуштун мүнөзү түп тамырынан бери өзгөрдү. Дарий түндүк Сирияда чоң аскерди көтөргөн. Падыша перстердин Кичи Азияны Сирия менен байланыштырган ашууларды ээлеп алышынан корккон. Анын коркуулары акталган жок. Македониялыктар Киликияга ээн эркин кирип, Тарсты ээлеп, ал жерде Искендер катуу ооруп жаткан. Ысык аба ырайында ал Кедын дарыясынын муздуу суусуна өзүн таштап, суук тийгендиктен бир канча убакытка чейин анын позициясы үмүтсүз деп эсептелген. Бирок Александр Акарнаниялык ишенимдүү дарыгер Филипптин жардамы менен тез айыкты. Ис шаарынан Египетке чейинки жортул. Биздин заманга чейинки 333-жылы Эгейде маанилүү окуялар болду. Согушта Македония падышасы кайрадан оң капталга атты чапты. Душмандын сол канатын талкалап, Дарий менен согушууга аракет кылып ортого тийген. Согуштун жыйынтыгы дагы эле белгисиз болсо да, ал качып кеткен. Анын грек жалданма аскерлери Македониянын фалангасын чабуулун бир азга токтото алышкан. Өз падышасынын качканын уккан перс атчан аскерлери да согуштан чегинүүнү туура көрүшкөн. Андан кийин гректер негизинен өлтүрүлгөн 8000 грек качып кетүүгө үлгүрүп, кийин Грециядагы Македонияга каршы кыймылга кошулган. Македониянын жеңиши толук болду. Душман лагеринде эбегейсиз олжо алышкан. Бул жеңиш бүтүндөй согуш үчүн чоң мааниге ээ болгон. Анын кесепеттери перстердин моралдык жактан бузулушу, падышалыктын бүт батыш бөлүгүн жана грек дүйнөсүндөгү потенциалдуу союздаштарын жоготуу болгон. Искендер эми эки багытты, Дарий качкан чыгышты жана түштүктү тандай алган.
Ал Ахемениттер флотунун базаларынан биринчи кезектеги Финикияда ажыратуу үчүн акыркысын тандаган. Тир флоту талкаланды. Курчоо кыймылдашкачтары шаардын дубалдарында болуп, жарып өтүүгө жетишти. 332 жылдын июлунда же августунда 6 ай курчоого алынгандан кийин Тир кулады. Искендер Тир шаарынын коргоочуларынын 200 миңин айкаш-чыгачка кагууга буйрук берген, калгандары 30 миңдей адам кулчулукка сатылган. Түштүктө бир гана Египет баш ийбеген бойдон калган. Жергиликтүү калк перстердин жек көргөндүктөн Мазак сатрапатынын аскерлеринин бир бөлүгү исте жок кылынгандыктан Мазак согушпай багынып берген. Александрды боштондукка чыгаруучу катары тосуп алып, ошол замат фараон деп жарыялаган. Андан кийин ал жергиликтүү дин кызматчыларды мурдагы артыкчыларына кайтарган. Нил дарыясынын Канопикалык оозуна жакын жерде падыша Египеттин Александрия шаарын негиздеген. Ал көп өтпөй байыркы дүйнөнүн негизги маданий борборлорунун бири жана Египеттин эң чоң шаары болгон. Перс мамлекетинин жеңилиши. Биздин заманга чейинки 331 жана 330 жылдардагы согуштар. Биздин заманга чейинки 331 жылы май айында Искендер Мисирден түндүктү көздөй Месопотамияны көздөй жылды. Ал жерде Дарий жаңы аскерди чогултуп жаткан. Персиянын тагдырын чечкен дагы бир салгылашуу 1 октябрда Ниневиядан алыс эмес жердеги Гавгамела деген жерде болгон. Анда Искендерге ачык айкын көбөйтүлгөн булактарга ылайык 1 миллионго чейин адам болгон жана исте согушкан армиядан айырмаланып, чыгыш сатрапияларында гана чогулган армияга каршы турган. Анын 1-класстагы атчан аскерлери жана дөңгөлөктөрүнүн тиштерине жабышкан узун бычактары бар согуш арабалары болгон. Бирок жалпысынан 47 миңге жакын македониялыктар куралдын сапаты, даярдыгы жана тажрыйбасы боюнча душмандан ашып түшкөн. Искендерге Дарийдин куугунтугун токтотууга туура келди. Ал душмандын оң канатын тылдан чабуул жасап, анын толук талкаланышын камсыз кылган. Македониялыктар перстердин лагерин басып алышкан, бирок Дарий куугунтуктан качууга үлгүргөн. Бул жеңиш Ахеменидтердин үстөмдүгү үчүн өлүмчүл сокку болду. Ошол учурдан тартып Дарийдин сатраптары ага ишенимин жоготуп, Искендердин кызматына өтүүгө даяр болушкан. Жана Перс мамлекетинин негизги борборлору коргонусуз калган. Ошол эле 331 жылдын октябрында биздин заманга чейинки доордо македониялыктар Вавилонду согушсуз басып алышкан. Анын тургундары Александрды боштондукка чыгаруучу катары тосуп алып, өздөрүнүн монархын баарынын падышасы жана 4 негизги чекиттин падышасы деп жарыялашкан. Апрель же май айларында 330 жылдын доорунда Искендер түндүккө Мидияга көчүп барган. Ал жерде Дарий жаңы аскерлерди чогултуп жаткан. Экбатаниге жакындап Артаксеркс уулу Бисфандын скифтер менен кадустардын күтүлгөн жардамы албаган Дарий чыгыш тарапка качканын билди. Азыртадан эле Каспий дарбазасынын сыртында Бактриянын сатрапы 5 Дарийге каршы кутум уюштуруп, аны камакка алган, кийин аны өлтүргөн. Искендер сөөктү Парфиядагы Гекатомпилага жакын жерден тап, маркумга көңүл айтып, аны Персиске падышанын мүрзөсүнө коюуга буйрук берген. Ошол учурдан тартып Македонияга каршы каршылык көрсөтүүнүн башчысы Бес болуп, өзүн падыша Артаксеркс 5 деп жарыялаган. Азия падышасы атын Искендер Зуларкайын өзүнө кантип койду. Өзүн Азия падышасы деп атаган, бул наам биринчи жолу Гавгамела согушунан кийин пайда болгон. Александр кыязы Ахеменидтер империясы менен өз мамлекетинин үзгүлсүздүгүн көрсөткөн. Аскерлер узакка созулган жортулдан чарчап калгандыктан Искендердин абалы оорлоп бараткан.
жоокерлер үйлөрүнө кайтууну каалашкан жана алардын падышасынын бүткүл дүйнөнүн кожоюну болуу максаттарын бөлүшкөн эмес. Жана биздин заманга чейинки 330-жылдын аягында алардын нааразылыгы чыга баштады. Македониянын аскерлери Дрангияда жүргөндө анын катышуучулары падышаны өлтүргүсү келген кутум ачылды. Хетайрордун командири Филотас бул кутум тууралуу билген, бирок кабарлаган эмес, ошондуктан да шектенүүгө дуушар болгон. Ал кыйноого алынган, андан кийин Александр аскердик жыйындан Филотастын өлүм жазасын алган. Өлүмдүн атасы Парменион сотсуз жана эч кандай күнөөсү далилинбестен жана анын тагдырын Линкестердин акыркысы Александр бөлүшкөн. Дагы бир тажрыйбалуу кол башчы Клит Караны Мас абалындагы уруштун натыйжасында биздин заманга чейинки 328-жылдын күзүндө падыша өз колу менен өлтүргөн. Бирок ал өзүнүн медайымы Ланиканын бир тууганы болсо да, Граникте аны өлүмдөн сактап калган. Мунун себеби Клейттин Искендер азыр анын перс куруна жана ак көйнөгүнө сыйынган варварлар менен жана кулдар менен курчалган деген сөздөрү болгон. Бул мезгилде кутумдар жана соттон тышкары өлүм жазасына тартуу жөнүндөгү билдирүүлөрдүн көбөйүшүн изилдөөчүлөр падышанын күчөгөн паранойясы менен байланыштырышкан. Бул анын мүнөзүнүн жалпы ооздуксуздугу жана ашыкча авторитет менен айкалышкан. Борбордук Азияга болгон жортулуу. Искендердин аскерлери эч кандай каршылык көрсөтпөй Жаксарт дарыясына жетип, аны бойлоп Перс мамлекети менен көчмөндөрдүн жеринин чек арасы өткөн. Бирок көп өтпөй 329-жылы сентябрда Сагдиана калкы басып алуучуларга каршы көтөрүлүп, каракчылыкка, элиндик колонизациянын башталышына жана Искендердин компромисске баргысы келбегендигине нааразы болгон. Көтөрүлүшчүлөрдү жергиликтүү аристократ Спитамен жетектеген. Бул негизинен партизандык согуш болгон. Анда ири согуштук аракеттер эмес, майда кагылышуулар өкүм сүргөн. Көтөрүлүшчүлөр көчмөндөрдүн колдоосуна ээ болуп, айрым гарнизондорго чабуул жасап, жортуул жасап, дароо чегинишкен. Ал эми македониялыктар өч алуу үчүн бүтүндөй айылдарды талкалашкан. Биздин заманга чейинки 327-жылдын жазында Искендер Сагдианадагы каршылык көрсөтүүнүн акыркы борборлорун талкалаган. Булар Ариамас жана Хориен тоо чептери болгон. Жергиликтүү дворян Аксиарттын кызы Роксанага үйлөнүү менен ал Согду дворяндары менен союзун чыңдаган. Ошентип, Орто Азияны басып алган падыша Индияга жортуул жасоого даярдык көрө баштаган. Индияга болгон Искендердин жортулу боюнча токтоло кетсек, бул жерден Искендер биздин заманга чейинки 328-жылдан баштап Индиядагы жортулуу жөнүндө ойлонгон. Искендер кайрадан Гиндикуш аркылуу бул жолу түштүк-чыгыш тарапка жылып, жол боюндагы жергиликтүү урууларды баш ийдирген. Биздин заманга чейинки 326-жылдын жазында ал досу Таксила ээлигине кирип, Инди кесип өттү. Акыркысы ага 200 талант күмүш, көптөгөн бодо мал жана пилдерди кошкондо аскер контингентин берди. Көп өтпөй тоолуу индейлердин башкаруучусу азыркы Кашмирдин аймагы Абиссар Искендерге баш ийген. Пор менен салгылашуу биздин заманга чейинки 326-жылы май айында болгон. Гидасп дарыясында болгон бул окуя. Македон атчан аскерлери душмандан күчтүү экенин дагы бир жолу далилдешти. Искендердин жоокерлери алар үчүн жаңы коркунучка туш болушкан. Көптөгөн согуш пилдери бар, бирок алар балта менен буттарын сөңгөктөрүн кесип баштаганда жаныбарларды качыра алышкан. Порустун армиясы биротоло талкаланып, өзү туткунга түшкөн. Македониялыктар Индиянын тереңине карай кыймылын улантышкан.
Алар главгандардын жана главдардын жерлериндеги 37 шаарды оңой эле басып алып, Гифасис дарыясына барышкан. Ушул сапта туруп Александр Ганг дарыясынын жээгинде 200 000 адамдан турган армияны жайгаштырууга жөндөмдүү кенен жана бай падышачылыктын бар экенин, ошондой эле Ганг дарыясынын Экумендин чыгыш чек арасы болгон океанга куя тургандыгын билди. Бул кабар падышанын океанга жетүү каалоосун бекемдеп, бүткүл дүйнөнү багындырган. Бирок македониялыктар чексиз кампаниядан жана көптөгөн салгылашуулардан өтө чарчашкан. Мындан тышкары тропикалык жамгырдын, уулуу жыландардын жана адаттан тамак аштан жаба чегишкен. 326-жылдын ноябрында биздин заманга чейинки алар мындан ары баруудан баш тартышты жана Индиянын эбегейсиз армиясы жана анын согуштук пилдери менен беттешүүдөн коркуу маанилүү роль ойногон. Александр өзүнүн пландарын таштоого туура келди. Аскери токтогон жерге 12 курмандык чалынуучу жай куруп, кудайларга курмандык чалып, оюн зоог өткөрүп, анан атайын курулган флот менен түштүккө жөнөдү. Жолдо македониялыктар тегеректеги ууруларды басып алышып, айрым жерлерде катуу каршылыкка туш болушкан. Малли шаары үчүн болгон салгылашта биздин заманга чейинки 325-жылдардын январь айларында Александр көкүрөгүнүн жебеден катуу жарадар болгон. Төмөнкү Индте ал көтөрүлүшчүлөрдүн бүтүндөй бир чынжырына туш болуп, эң катар чараларга жапырт өлүм жазасына тартууга жана айрым конуштардын бардык тургундарын кулчулукка сатууга барган. Диодорус Сикулис бул кампанияда 80 000 варвардын өлтүргөнүн билдирген. Биздин заманга чейинки 325-жылы жайында македониялыктар Инд дельтасына келишип, бул жерде алар Вавилонго ар кандай жолдор менен жетиши керек болгон 3 бөлүккө бөлүнгөн. Неарх жетектеген флот деңиз аркылуу, Арахоси аркылуу Кратер жетектеген армиянын бир бөлүгү жана Александр өзү жетектеген экинчи бөлүгү жээк аркылуу Гедросия чөлдөрүн аралап өткөн 60 күндүк жол салгылашуулардан да оор болуп чыкты. Армиянын олуттуу бөлүгү ысыктан жана суусуздуктан кырылды. Декабрда падыша Гедросиянын борбору Пуруга келип, ал жерде өз элине эс алуу берди. Акыры Карманияда Александр Кратер менен жолугуп, 320-жылдары Сузада Неархтун флоту менен жолугушу болгон. Александр Македонскийдин же болбосо Искендер Зуларкайындын өмүрүнүн акыркы жылдары. Искендер Сузага келип, 10 жылдык тынымсыз согуштан кийин армиясын таштап, өзүнүн эбегейсиз империясын уюштурууга киришет. Ошол убакта кээ бир сатраптар Сусиян, Персис, Карманияда өз бийлигин ачыктан ачык пайдаланып, падыша аларды кетирип, өлтүрүп, бош орундарга өзүнө ишенимдүү адамдарды дайындаган. Бактрияда бир нече жергиликтүү гарнизондордун көтөрүлүшү болгон. Бул алыскы аймактагы сатраптар дайыма эле борбордук бийликке баш ийишчү эмес, ал эми индиялык вассалдар өздөрүн өз алдынча башкаруучулардай алып жүрүшкөн. Биздин заманга чейинки 324-жылы жайында армияны реформалоодо жаңы этап башталды. 30 000 азиялык жаштар куралданган жана македониялык ыкма менен машыккан Сусага алынып келинген, алар фалангадагы македониялык пенсионерлердин ордун ээлемек болгон. Мындан тышкары перстерден күмүш, калканычтуу жана бут хетайторлордун элитикалык бөлүктөрү, гетаролордун атчан аскерлери да персиялык толуктоолорду алышкан. 324-жылдын августунда биздин заманга чейинки доордун бул жаңылыктарга нааразы болгон македониялык жоо аскерлер көтөрүлүшкө чыгышкан. Фалангисттер падыша бардык македониялыктарды пайдасыз деп таанып, баарын кое берсин, анткени анын бул
Бул бийчи сүт эмүүчүлөрү бар. Алар менен бирге дүйнөнү багындырууну көздөп жатат дешти. Искендер эпке келтирилген жок. Ал негизи баш аламандык жараткандардын 13-ün сотсуз эле өлүм жазасына тартты. Калгандары көп өтпөй козгоолчулардын арыз жазгандарына айланышты. Акырында 11.000 македониялык жоокер үйлөрүнө кайтышты жана сентябрда же октябрда офисте өткөрүлүштү коштошуу тою пикири боюнча алардын падыша менен акыркы элдешүүсүн белгиледи. Искендер Вавилонго барган көптөгөн изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча ал мамлекеттин борборун кылууну каалаган. Падыша жаңы басып алуу согуштарын пландаштырган. Перс булуңунда жаңы порт куруу жана флотту даярдоо иштери Искендер Индиядан Египетке чейинки бүткүл деңиз жээктерин өз көзөмөлүнө алуу үчүн Аравияны басып алууну каалагандыгын көрсөтөт. Диодор Сикулис падыша жер ортолук деңизди басып алууну пландаштырганын айтат. Кемелер даяр болгонго чейин ал порттордо жана каналдарды куруп, жалданмаланган аскерлерди түзүп, элчиликтерди кабыл алган. Александр Македонскийдин Искендер Зуларкайдын акыркы башкаруучу жылдары жана өлүмү. Арабтарга каршы жортул башталганга чейин 5 күн калганда Александр ооруп калган. 10 күн катуу ысытма болгондон кийин 323 жылдын аягында падыша 32 жашында Вавилондо каза болуп, мураскарлорго эч кандай буйрук калтырган эмес. Заманбат тарыхнамада жалпы кабыл алынган вариант Александрдын табигый өлүмү болуп саналат. Бирок анын өлүмүнүн себеби азырынча ишенимдүү аныктала элек. Көбүнчө падышанын денесин башка оору менен пневмония же убактылуу лейкоз менен кошо каптаган безгек жөнүндө версия айтылат. Башка версия боюнча падыша батыш Нил ысытмасы менен ооруп калган. Кошумчалай кетсек, Александр лейшманиоз же рак оорусунан каза болгон болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Бирок анын шериктеринин башка эч кимиси ооруп калбагандыгы жугуштуу оорунун версиясынын ишенимдүүлүгүн азайтат. Тарыхчылар басып алуулардын акырында Александрдын генералдар менен ичкендигинин көбөйүп баратканына көңүл бурушкан. Бул анын ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн деп айтышкан. Мындан тышкары падышанын уулу Балтырдын ашыкча доодасы жөнүндө версия бар. Ал ич алдырма катары колдонулган. Британдык токсикологдордун заманбап пикири боюнча Александр каза болгон оорунун белгилери узакка созулган кусуу, конвульсиялар, булчуңдардын алсыздыгы жана тамырдын басаңдашы анын ак балбырактын негизинде жасалган препарат менен ууланганын көрсөтүп турат. Грек дарыгерлери медициналык максатта колдонулган уулуу өсүмдүк. Грек дарыгерлери каардуу рухтарда кууп чыгуу жана кустурбоо үчүн бул кошулган ак балтырдын суусундук беришкен. Акыр аягы байыркы убакта да Александр Македониянын губернаторлугун кызматтан кетирем деп жаткан Антипатр тарабынан падышаны ууландырган версиялар бар. Өлүмдөн кийин кандай болгон? Александр мураскорлор жөнүндө буйруктарды калтырбастан каза болгон. Диодочилердин согуштары биздин заманга чейинки 281 жылга чейин дээрлик үзгүлүксүз уланган. Александрдын акыркы командирлери өлгөндө алардын урпактары бир кездеги эбегейсиз зор державанын ордунда түзүлгөн бир нече штаттарда бийлик жүргүзүшкөн. Искендердин мүрзөсү жөнүндө маалымат: Диодох Птолемей Искендердин бальзамдалган денесин ээлеп алган жана биздин заманга чейинки 322 жылы анын Мемфиске алып барган. Ал жерде мумия кыязы Серапоин храмында сакталып, кийинчерээк балким Птолемей Филадельфтин демилгеси боюнча Александрияга жеткирилген. 30 жылга чейин же болбосо ага биринчи Рим императору Октавиан
тиіп, ыңгайсыз кыймылы менен мурдун үзүп салган. Акыркы жолу Искендердин мумиясы 215-жылы император Каракаланын Александрияга сапарына байланыштуу эскерилет. Акыркысы өзгөчө урмат көрсөтүүнүн белгиси катары мүрзөгө өзүнүн көнөгүн жана шакегин койгон. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүнкү чыгарылышыбызды аяктайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Александр Македонский жөнүндө сөз кылдык. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.